ишкерлерди кыйнаса мына коомдук тамактануу жайларында ошол эле фастфудтарда эми выручкадан 8% төлөшөт. Эми ойлоп көрүңүздөр, эртеңки күнү ошол сатып алып жаткан базардан сатып алып жаткан карапайым элдин чөнтөгүнөн ошол 8% суруу алып мамлекетке төлөнөт. Элди кыйнап мамлекеттин киреше бөлүгүн толтурам деген бул чоң жаңылыштыр. Шарт түзүп бериш керек. Мына мен сурайт элем, пандемиядан кийин кандай шарт түзүлдү? Мына могул жерде канча базардын өкүлдөрү турат, барбы? Сиздер айтыңыздарчы, мага момундай шарт түзүлдү деген. Тилекке каршы биз мамлекетке түшүнүү менен мамиле кылып атабыз да. Шарт түзүп бере албай атат, туурабы? Тескерисинче жапты, жапкандан кийин шарт түзүп бербей канча штраф салды, туурабы? Канча кишини кыйнады. Эми ушул учурда бир шарт түзүп берип, алдын алып, кеңешип, ар бир базардан жок дегенде 5тен өкүл алып келип ушул салык кодексин иштеп чыгып аткан ар бир ишкерликтерди жүргүлө келе кеңешели. Ыңгайлуу болобу силерге деп сүйлөшсө, баарыбыз бир чечимге келет элек го. Анан эч бир спецификаны түшүнбөй, бир гана базар эмес. Базар, коомдук тамактануу канча жагдай бар бизнес түрү. Спецификасын түшүнбөй туруп, кабинетте отуруп, анан бир бизнестин иштөө тартибин кабыл алган бул бүгүнкү күндө мына ушундай толкундоолорго алып келип атат. Мына бүгүн карасаңыздар, Дордой базары чыкты, өзүнчө чогулушту, Патан чыкты, андан кийин канча акырындан чыгып атат. Эми эгерде Садыр Нуркожоев бүгүн элдин үнүн угуп, бул салык кодексин кайра иштеп чыгууга артка кайтарбаса, ошол топтун баары биригип нааразычылыктар күчөйө берет. Эгерде кабыл алып койсоңуздар деле, мына мен ачык айтайын, бизнес айла жоктон 8%дык ошол салыкты эртеңки күнү сатып жаткан товардын наркына кошот, дагы сатып алуучу эл кыйналат. Анткени анчалык киреше таап аткан бүгүнкү күндө мен ушундай кыйрап кетти деген бизнесмендерди азыр мисалы көрөлүк. Бизнестен кыйрап аткандар бул салыгын жашыргандар. Төлөбөй жүрүп, мына чиновниктер менен жамынып бир салык төлөбөгөндөр бүгүнкү күндө кыйын болуп атат. Карапайым эл мына могул жерде бардыгы патент алып жүргөндөр, бардыгы иштеп жүргөндөр. Бирок бүгүнкү күндө ушул адамдардын бардыгын тобокелчиликке салып койгон менимче бул өтө чоң жаңылыштыр. Ошондуктан кеч болуп кала электе салык кодекси артка кайтарылсын. Салык кодекси артка кайтарылсын. Кайтарылсын. Мындай кодекс менен жашоо шарты өтө начарлайт. Ошондуктан кымбаттоолорго ансыз чыдап келаткан жаныбыз бүгүнкү күндө мындай кодекс менен Кыргызстан эртеңки күнү өтө чоң абалга жаралып калышын алдын ала эскертип атабыз. Мына президент ушул күнү 27 декабрь күнү Нарында болгон президенттик шайлоодогу айткан сөзү бар. Эл менен кеңешип, туура эмес багып кетип баратса ачык айтып тургула деп. Мына чогулдук, ачык айтып атабыз. Каршылык жок. Сиздин жаныңызда жүргөн акылдуу сымал кеңешчилериңиздер бүгүнкү күндө элге каршы ишти жүргүзүп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө элдин колтук чөнтөгүнө кол салып тура айтып атасыз. Киреше булакты көбөйтөм деген жаңылышты кеңешчилериңиз эсине келсин. Өткөндө айттыңыз, асманда жүрбөй жерге түшкүлө деп. Жерге түшкүлө. Базарларды кыдыргыла. Тууган урууңар менен алыс болбосо да сүйлөшкүлө. Ошондо түшүнөсүңөр салык кодексинин кандай зыян тартаарын. Алыс барыштын кажети жок. Коңшуларыңар менен, таксилер менен сүйлөшкүлө, базар менен сүйлөшкүлө. Эми кантип таксист ККМ касса көтөрүп алсын? Эми кантип сен мен дворумдагы павильондун карызга жазылып алат экен кээде. Кантип ал ККМге карыз деп жазып жөнөтөбү? Же болбосо мен сүт алып алып, ирип кеттир деп кайра возврат кылсам, ККМге ирип кеттир, атай алып келди деп кайра возврат кылабы? Түшүндүрүп беришпейби баары? Ошондуктан ачык талап бул. Бул реалдуу талап. Демек бүгүнкү күндө кыргызстандыктар биз айтып атабыз, мыйзам бузбайлы. Салык кодексин артка кайтарып бергиле. Кенен коомдук талкуу кылгыла, түз эфирге чыгаргыла. Мына айтып атасыздар, мен атайын көрүп чыктым. Дордойдон, башка жерлерден министр экономики, салык эмесинин төрагалары жолукканда айтып атышат. Суроолорго жооп берип атабыз деп. Кимдин суроосуна жооп берди? Суроолордун баары ачык калып атат. Өтө көп рисктер бар, анын баарына жооп бере албай коюшту. Ошондуктан өзүңөр түшүнүп, бул салык кодексин артка кайтарып коюшуңуздар керек деп ойлойм. Анан
могул жерден кайрылуу бар экен. Бул жерден айтып атам, майдаланып эч кандай бир багыттарга берилбей, бир эле талапты коелу. Албетте 2008-жылкы кабыл алынган салык кодекси иштеп чыгыш керек. Заман өзгөрүп атат, баалар кымбаттап атат. Жашоо шарт да өзгөрдү. Бирок анын баары адилеттүү, анан эл менен кеңешилген салык кодекси болуш керек. Бир талап бар. Бул бир талап Садыр Нуркожоевич бүгүн салык кодексин артка кайтарсын деген талап. Колдойсузбу? Колдосок бул катты расмий түрдө киргизип берели. Бул айла жок. Элдин акыркы кадамы болуп атат. Ким эле мында сукка чыгып талап койсун, туурабы? Туугандар, айла жоктон чыгып атабыз. Анткени эртең тобокелчиликтер көп болуп атат. Ошону алдын алып коелу деп эскертип чыгып атабыз. Ошондуктан мына ушул эме болсо баарыбыз кол коюп ушул кайрылууну расмий президенттин аппаратына өткөрүп берели. Алар иштеп чыгышсын. Анткени 1-январь кабыл алынат деп атат. 3 окуудан кабыл алган. Азыр бир гана президенттин кол коюусу калды. Бул жерде эч кандай өзгөртүү киргизе алышпайт. Анткени кайра 3 окуудан өтүшү керек. Ошондуктан бул салык кодексин жаңы келген депутаттарга өткөрүп берсин. Жаңы келген депутаттар карап, эл менен кеңешип, ар бир шайлоочусун кыдырып, анан кабыл алышсын. Кетип аткан чимкириктердин өткөрүп берген налог кодекси жарабайт. Келиңиздер, ким сүйлөйм десе, келип өз ой пикирлериңиздерди бөлүшүңүздөр, ачык айтыңыздар. Эмне келдик бул жерге? Эмнени талап кылып атабыз дегендей. Барбы айтчу сөздөр? Жок болсо анда биз мыйзам чегинде ушу бүгүнкү чогулган эмебиздин аягы ушу кол коюп барыбыз азыр могу кар жаап атат. Астына кирип ручка менен барыбыз кол коюп салып. Мен бир тактоочу сунуш киргизип коеюн эгер колдосоңуздар. Бүгүн 27-си экен. Биз талап кылалы 29-на чейин салык кодексин артка кайтарсын. Болбосо 29-дан баштап мен расмий түз эфирден кайрылайын. Бардык ишкерлер анда баарыбыз чогулуп элден да суранам. Пандемия болсо, Баткен окуясы болсо, канча каргашалуу болсо, бизнес биринчи жардамга келип атат го. Бүгүн бизнес жардамга муктаж кезде эл да колдоп беришибиз керек. Ошондуктан 29-на чейин талап коелу. Артка кайтарса кайтарды, кайтарбаса анда биз бессрочный митингге чыкканга муктаж болобуз. Срок берели 29-на чейин бул салык кодексин артка кайтарып берсин. Анда келиңиздер баарыбыз ушуга кол коюп, анан мыйзам сыйлаган адамдарыбызда убакыт берели. Рахмат. Урматтуу Говоритуу мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн 27 декабрда өкмөт үйүнүнүн алдында нааразычылык акциясы өтүп жатат. Ал жакка ушул ишкерлер, соодагерлер чогулганын көрүүгө болот. Алар ушул жаңы кодексти артка кайтаруу талабын коюп жатышат жана ошондой эле ошол министрлер кабинетине бийликке 2 күн убакыт берип,